Assalamu alaikum dostlar. Günü uğup atağı şu günün aytıp olsun. Mikrofonu incelip koştum. Assalamu alaikum. Bir kişi koşulduğunu kanday uğup atatı. Dostlar ünlü жақсы болады да осы белгі беріп қалмай. Үч киши кошулуп тур. Үнү угулуп атабы достор. Бүгүн саат канча болду? 19 декабрь, 19 декабрь. Угулуп атабы солго. 19 декабрь достор, үнү жакшы угулуп атса, анда жакшы. Урматтуу кыргызстандыктар, силер менен байланышта монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Тукунов Акжолтой Шакирбекович, анан жанында мынакей Рустам деген мырза бар. Марлен Маматалиев ынтымак партиясынын лидеринин коомдук башталгычта кеңешчиси. Анан мага келип калып, байке эмне кылып атасыз дейт. Кабинетте отурсам, ушундай көмүртү тозуп атабыз десем, мен да кол кабыш кылам, аба келечекте биз дагы мамлекетке өз 95-жылкы. 93. Жүрүп чогуу. Калпагымды алсаң. Артында. Эшик ачык, мен өзүм алам. Мынакей достор. Достоевский менен Анкаранын кесилиши. Бүгүн туман. Момда иш-чара өтүп атат, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум. Сиз эфирге чыгып коесузбу? Жок. Келиңиз эми. Коюңуз эми. Бир чыгып коюңуз. Эртең. Мынакей достор, президенттин тапшырмасы менен монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын кызматкерлери менен жана монополияга каршы кызматынын төрагасы Кеңешбай Доскуловичтин тапшырмасы менен иш болуп атат достор. Ошондуктан мен дагы азыр түн уйкудан калып, көңүлүм аябай куунак, ушундай иш болуп атканда. Мынакей Рустамга да сөз берелик. Бул жигит да келечекте азыр кок эле өзүн көп иштерди кылып жүрөт. Рустам өзүң айта кой. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга кутман кеч. Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Баарыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгы, рахматы, берекеси сиздер менен болсун. Ушинтип таш чекин белгилүү Тукунов Акжолтой Шакирбековичтин зыярат кылып коюн деп кабинетине келсем, ушундай жакшы иш кылып атыптыр, анан кол кабыш кылайлы деп келдик. Урматтуу ажообуздун тапшырмасы экен. Элибизде дайыма арзанчылык болсун, жакшылыктар болсун, элибиз үшүбөсүн. Достор, мунун кылган иш, ар бир алып келген көмүрдүн иш чарасы өтө оор. Мен өзүм башыман өткөрүп атам. Мынакей биринчиден Кыргыз көмүрдүн ишканасынын жетекчиси Марат Төлөгөновичке ыраазычылык билдирем. Энергетика министри боякта сапатсыз көмүр келип атат дейт. Мырза, өзүңүз бир балтырыңыздан мына чаптадым айтып коюңузчу.
бет жок, карасың. Мындай эле айтып. Сапасыз көмүрдө билбейм мен, жаалап жок көмүрдөн. Каяктан алып атыптыр? Келсин Достоевский 97-ге. Гарантиям ошол жерде турабыз. Бисмилла. Нурмат, алейкум ассалам. Силер жака да барат. Эртең күрсүгүн даяр тургула. Мына көмүрдүн сапатын көрсөтөйүнчү, биякта сапатсыз деп атпайбы. Кантип мамлекет өз элине сапатсыз көмүр келсин мына. Көмүрдүн мына кычыр деп койсо болобу муну? Кычыр деп коет. Кычыр келиңиз. Мындай эле микрофонго айтып коюңузчу. Жакшы көмүр. Токтоңуз азыр. Бул көмүрдүн эмеси кандай экен? Мына эми жакшы сортовой көмүр. Негизи эле эми ГП кыргыз көмүрдүкү аябай эле жакшы көмүрлөр келип атат, жаалап жок. Өтө эле жакшы келип атат. Баасы канчадан Кудай буйрса? 4000 сомдон сатылат. Иншалла. Алла разы болсун. Сатып атабыз буга чейин. Дагы эле сатылат мына 4000ге. Мынакей достор. Азыр сөзүм аягына чыгайын. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек мырзага ыраазычылык билдиребиз. Министр энергетики замы Мирлан Жакыповго ыраазычылык билдиребиз. Анан Бишкек шаарынын транспорт департаментинин директору Улан мырзага. Маратты да айттык, Марат Төлөгөновичке. Тимур, Рустам, мени тартып койчу азыр. Мени тартып кой, мен айтайын. Жок, видео түзөтүп токтоп туруңуз. Азыр токтоп. Камын алайын. Жарык болот бекен, болду бурой. Болду бурой. Iya. Авазыма, жо, маалымат берип коюйн. Мындай каратпайсызбы? Болду, бери карат. Мындай эле турбайбы? Жок. Мындай, унутуп калдыңызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мынакей, Дарек кандай? Достоевский 97. Урматтуу достор, мынакей, Достоевский 97. Мойка Анкара. Мойка Анкара. Ичерде 4000 сомдук көмүр эртеңден баштап сатылат. Буга чейин дагы Кыргыз көмүр ишканасы менен биргеликте Министерство энергетиканын биргеликте антимонополия каршы жөнгө салуу